Мугалим өлкөнүн улуу күчү, анын руханий потенциалы. Аны биздин турмушубузда бир канча нерселер далилдеп турат. Мугалимдин балага берген тарбиясы менталитеттик жана этномаданий тарбия берүү менен коштолууга тийиш. Мен өз өлкөмдүн улуу бойдон калгым келет. Адамзатка жаңылык, жаңы күч, жаңы көркөм дүйнө жараткан пайгамбар сындуу адамдар гана генийдер. Адам болгондон бери эле актуу үчүн жашап, өмүрүн ошого арнап келе жатпайбы? Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгенибиз үчүн биз барбыз. Айыл жеринде жашашкан адамдардын моралдык принциптери бийик. Алардын кай бири сабатсыз болсо да гумандуулукту бийик сакташат. Алардын арасында тубаса академиктер да бар. Атаңдар өзүбүз жараткан нерседен өзүбүз жабыр тартабыз. Адам баласы башына кыйынчылык түшкөндө гана адилеттүүлүктү издей баштайт. Адам ичкен ашына семирип, кийимине мактанып, ток бейил болду деючи адамдык касиетинен ажырайт. Адамдар тагдырды издейт, тагдыр адамдарды. Адамдардын өз ара катташуусунун универсалдуу каражаты Жылдыздар адам болгондо көккө батмак эмес, адамдар балык болгондо сууга батмак эмес. Эгер баланын балалыгы кунарсыз өтсө, андан күчтүү личность чыкпайт. Баарынан аярыбыз баланын жан дүйнөсү. Баланын назик сезимин бузбоо керек. Чыңгыз айтма.